Кызылордада биринчи жолу боор трансплантациясы жасалды. Оор дартка чалдыккан 40 жаштагы аялга күйөөсүнүн иниси донор болду. Азыр экөөнүн тең абалы туруктуу. Деген менен дагы эле дарыгерлердин көзөмөлүндө. Дүйнөдөгү эң татаал операциялардын бирин Сызганов атындагы Улуттук илимий хирургия борборунун башкы дарыгери жетектеген дарыгерлер тобу биргелешип жасашты. Сызганов, Болотбек Баймахан баштаган дарыгерлер тобу жана кызылордалык адистер биргелешип жасашкан. Квалификациялуу медицина кызматкерлеринин тажрыйбасынын аркасында донордук боордун 65% бейтапка салынды. Ийне сыяктуу тамырларды бириктирүү операциясы 10 саатка созулуп, ийгиликтүү аяктады. Бүгүн жанагы донор, жана бауыр берген пациент кайнысы бүгүн уже үйгө. Бүгүн биз донор болгон адамды үйүнө кайтардык. Абалы жаман эмес, баары жакшы. Ал эми боорду кабыл алган адамдын абалы да жакшы. Анализдер баары жакшырып жатат. Бизде мындай операциядан кийин ооруканада 20-25 күн жатышы керек. Убакыт сондай. Үлкен ота болгондон кийин ооруканада 20-25 күн жатып алып, өзүнүн сондай сроктор сондай. Азыркы жагдайым жакшы. Менин азыркы абалым жакшы. Мага өмүр берген адамдын аркасында, башка дарыгерлердин жардамы менен мен өзүмдү жашоого жаңы эле келгендей сезип жатам. Жакында үйгө чыгасың, деди. Бүгүнкү күндө боорду алмаштыруу Алматы жана Астанада гана жүргүзүлөт. Эми бул тизмеге Кызылорда облусу кошулду. Белгилей кетсек, учурда өлкөдө боорун алмаштырууга муктаж 2000ге жакын бейтап бар. Алардын ичинен 76 кызылордолуктар. Адистердин айтымында аймактагы медицинаны өнүктүрүү аркылуу татаал операциялар жасалып, көйгөйдү чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.